Assalamu alaikum, hurmatly görärmanlar. Sizlerge bir konkurs suroo. Men Bazargorgon rayonunun Üçbulak ayılında turamын azыр. Биздин айылга жаңы мектеп түшүп, ошолдун жанынан 2 чакырым жер мына ушундай татынакай болуп асфальттанып жатат. Элдер сурап атышат да, мен өзүм дагы таң калып атам. Мына жөнөкөй эле шагал айылдан эле алынган, эч кандай сапаты деле жок, жөн эле казып алып туруп эле грунт да. Ana bunu katok менен тегиздеп туруп эле мына ушундай смола берип бир аз ушунун үстүнө эле берип атышат да. Эми биз көрүп эле жүрөбүз. Кече күнү дагы бир эки агалар дагы сурашты, мунун үстүнө шебенке төгүш керек эле го. Же айыл жеринде боло береби экен депчи. Сиздерден суроо, сиздер жакта дагы ушундай эле жөн эле моундай топурак шагалдын үстүнөн эле бир аз мынтип смоласын жаткызып туруп бере береби, же үстүнө шебенке төгүп анан кайра аны трамбовкалап каток менен жүрүп анан берилеби? Балким айыл жеринде ушундай эле боло берсе керек. Муну билбейт экенбиз. Ушуга кимде ким туура жооп бере турган болсо 1000 сом премия бар, сыйакы. Аны мен сөзсүз берем. Мына бүгүн 8 болсо 18-и 20-ларында буга сөзсүз жооп келет. Ушундай болуш керек эле, болбош керек эле деген сыяктуу. Мунун калыңдыгы канча болуш керек эле деген суроолор бар. Мисалы үчүн жогору жагында бир 2-3 сантиметр зорго болгондой жерлери бар экен, а бул жерде где-то бир 5 сантиметрдей бар го, 5-6 же 5 мындай көз менен караганда калыңдай эле көрүнөт, а бирок мындай карасаң ушул бир сөөмөйдөн теңиндей бар экен. Баш жагынан бир жерди көрдүм, бир 2 сантиметр, 3 сантиметр араң чыккан жерлери дагы бар экен. Туурасы кандай болуш керек? Бунун жообун айтып коюңуздар. Сыякыны беребиз. Балким биздики туура эмес болуп жаткандыр пикирибиз. Балким башкача болоттур айыл жерлеринде. Иши кылып кандай болгон учурда дагы кимдин айылында кандай асфальт болду эле, кандай турат. Ошол жөнүндө айтып койсоңуздар. Көптөн күткөн асфальтыбыз болуп жатат. Чоң рахмат. Бир 10 жылдай болуп калды эле, этек жагынан башталып келип токтоп калган. Ушул жаңы мектебибиздин шылтоосу менен кайрадан бир 2 чакырым жери асфальттанмай болуптур. Биздин айылдык элдерди ушул татынакай жолу менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ошондой эле бул жолду салган адистер бизге сапаттуу, жакшы өткөрүп берүүсүн дагы каалаймын. Саламатта болуңуздар.